11-июлга карата күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Акыйкатчы 25 жаштагы Айтурган Маматкулованын өлүмү боюнча ишти жеке көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу клубко Акыйкатчы институтунун басма сөз кызматы билдирди. Милиция болсо келиндин өлүмү боюнча тергөөгө чейинки териштирүү ишин жүргүзүп жатат. Оштун тургуну Айтурган Маматкулова 7-июлга караган түнү Бишкектеги номер 4-ооруканада көз жумган. Маркумдун кайын журту ал дарый ичип алып ооруканага түшкөнүн айткан. Ал эми Айтургандын энеси «Кызым киши колду болгон, күйөө балам талуу жерине уруп койгон» деген пикирин билдирген. Жеңеси болсо Айтурган мурдада күйөөсүнүн уур токмогуна кабылып келгенин айткан. Мурдагы билим берүү министри Бейшеналиев 1,5 миллион сомго айыпка жыгылды. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы билим берүү министри Алмазбек Бейшеналиевди кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп тапты. Мындай чечимди сот 22 апрелде чыгарган. Ал бюджетке 1,5 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирилип, 3 жылдык мөөнөткө мамлекеттик кызматта иштөө укугунан ажыратылды. Ички иштер министрлиги былтыр 28 сентябрда Алмазбек Бейшеналиев 110 миң АКШ доллар пара алып жатканда кармалганын билдирген. Ал чет элдик студенттерди жогорку окуу жайларга кабыл алууда өзгөчө ийри өлчөмдө пара алган деп айыпталган. Бейшеналиев өзү күнөөсү жок экенин айтып, жакында баары ачыкка чыгат, конверттеги акча билим берүү тармагына инвестиция үчүн берилген деп белгилеген. Селден улам Баткен районуна өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Өзгөчө кырдаал министрлиги 10-июлда Баткен районуна өзгөчө кырдаал режими киргизилгенин кабарлады. Анткени жамгырдан улам сел суулары турак үйлөргө кирип, ички чарбалык жолдорду каптаган. Министрликтен түндө Ак Татыр айылынан 128 жашоочусу коопсуз жайга көчүрүлгөнүн билдирген. Алардын 50-сү жаш балдар. Баткендин Ак Татыр айылынан аэропорт, Өрүксар, ал эми Самаркандек айылынын Орто Сай тилкесиндеги селдин кесепеттерин жоюуга ÖKMдин 131 куткаруучусу тартылып, тазалоо иштерин жүргүзүп жатышат. ÖKMдин маалыматы боюнча 20 апрелден 1-июлга чейин өлкөдө селдин 236 учуру катталган. Келтирилген зыяндын өлчөмү 170 миллион сомдон ашык деп эсептелген. Көмүскө иштеген 2 диний балдар лагеринин ишине бөгөт коюлду. УКМК Бишкек шаарынын аймагында мыйзамсыз диний ишмердүүлүк менен күрөшүүнүн алкагында 2 диний балдар лагерин аныктап, ишине бөгөт койду. Аталган мекемелер дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан каттоодон өтпөй иштеп келгени жана ал жерде 6-17 жаштагы 110 улан кыз билим алганы аныкталды. УКМКдан диний лагерлердин уюштуруучусу Тажикстандын 32 жаштагы жаран экенин белгилешти. Комиссиялык териштирүүдө аталган лагерде санитардык эпидемиологиялык нормалар, билим берүү программалары жана башка мыйзам бузуулар аныкталды. Дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдары жөнүндө мыйзамга ылайык балдарды диний уюмдарга тартууга жол берилбейт дешти атайын кызматтан. Кошуналар ызы чуу чыгарып жатабы? Эми аларга милиция айып салышы ыктымал. ИИМ тургундарды ызы чуунун зыяндуу таасиринен коргоо максатында коомдук тартипти сактоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштады. Милицияга тынчтыкты бузгандарга айып салууга жол берген токтом долбоору 10-июлда коомдук талкууга коюлду. Айрымдар түндө үйгө ызы чуу чыгарган кишилерди чакырып, музыка коюп, курулуш же оңдоо иштерин баштаса, телевизордун үнүн катуу коюп алып, көргүсү келсе, алардын укуктары бузулбашы керек деп эсептейт. Эс алуу жана курулуш иштери көпчүлүк үчүн уйкусуздук түндөргө айланышы мүмкүн дешти ИИМден. Долбоор кабыл алынса, милиция ызы чууну өлчөөчү жабдык сатып алышы керек. ИИМдин бөлүмдөрдүн андай жабдык менен камсыздоого 44 миллиондон ашык сом керектелет. Министрлик акчаны тынчтыкты бузгандарга салынган айыптын эсебинен чогултууну сунуштоодо. Укук бузуулар кодексине ылайык тынчтыкты бузган жеке тараптарга 10 миң сом, юридикалык жактарга 28 миң сом айып каралган.